Абылай хан жөнүндө терең кирип кетпедикпи? Жайыл жөнүндө кеп козгодук, анан Садыр хан жөнүндө да кеп козгогум келип атат да. Бул суроону ушу Нурбек Туранбайкебизге берейин. Анткени ушу бир топ жыл изилдеп, жакында ушу Садыр хан китебин чыгардыңыз. Эми ал китептин ийгилиги тууралуу, анан Садыр хандын дагы өлүмү тууралуу ар кандай эрдиктерин өйдө ылдый айтып жүрүшпөйбү? Ушуну эми баягы тарыхчы изилдөөчү катары мындай тактап, фактыларга тактап берип, окурмандарга бир жакшы маалымат берип койсоңузчу. Ошол Кыргызстан тарыхында өзү көп батырлар айтылат, бирок ошол Хан Садыр жөнүндө көп баягы официалдуу тарыхта айтылбай калган да. Себеби ошол бир жактуу каралып калган да, Кыргыз тарыхында. Деги эле Кыргыз тарыхында ушул көбүнчө түндүк Кыргызстандагы батырлар айтылып, анан түштүк Кыргызстанда ушул калмактар келбегендей кылып сездирип айтылат да. Как будто ал жакта эч кандай согуш болбогон, кокондо отуруп алып эле ошо немени өзбечкаларды билетип коюп арак ичип же вино ичип отургандай болуп элечи, ал жакта как будто согуш болбогондой деп. Себеби ушул жерлердин сен жакшы суроо бердиң. Ошону Кыргыз тарыхындагы башка кыргыз батырлары жөнүндө дагы азыр токтолуп, анан изилдеп, тактап, анан тарыхка киргизип кетишибиз керек. Себеби андай батырлар түштүк жакта көптөгөн болгон. Себеби экспедиция убагында барсаң, алар дагы өздөрүнүн калмактар менен болгон согуштарын, анан өздөрүнөн чыккан көптөгөн батырларын, ошо кадимки эле ошол бизде калмактарга каршы күрөшүп жүргөн батырлар да эле ошолор менен тең келген батырлар жөнүндө дагы айтылат. Анан аларда кызыгы ошол батырлар түндүктөгү калмактар басып келгенде түндүктөгү батырларга келип жардам бергендери жөнүндө айтылат да. А бул жакта ал батырлар жөнүндө даже айтылбай. Алар өзүнүн аскерлери менен келип канча жолу жардам берип, бул жактагы таласта салгылашкандарды, бул чүйдүн боюнда салгылашкандардын өздөрүнүн батырлары канча аскер ээрчитип келип салгылашкандарын айтып беришет да. Көптөгөн батырлар өткөн. Ошондойдун бири эле ушул Хан Садыр жөнүндө айтсак, бул дагы акыркы баягы кыргыз элиндеги Ер деген наам, батыр наамды алган батырдын бири да. Себеби Кыргызстанда батырларга ошо батыр, анан берен, анан кийин Ер деген эң жогорку наамдарды беришет. Өздөрүнүн баягы жасаган эрдиктерине карата. Анан ошол кээ бир немелерде гана айтылат, батыр деген атты качан берилет депчи. Анан эми бул санжыра боюнча айтканда, ушул жекеме жекеге эрөөлгө чыкканда бир эле заматта үч батыр менен күрөшүп, үчөө жыгыта койгонго батыр деген наам берет экен. Жөн жоктон эле бере бербейт экен. Ыргыта сайганда, жекеме жеке чыкканда. Анан бешөөдү ыргыта сайса, бир эле моментте, бир эртеси күн эмес, же бүрсү күн эмес. Ушул бир чабышта токтобой кыйкырып, тигини чыгытты, муну чыгытты, анан жекеме жекелеп кыйкыра берет го баягы. Казактардын киносу бар го баягы. Кыз жибек деген. Ошондой да жекеме жеке деп баягы чабыша берткенде, ошону бешөөдү чыгытса, берен деген атты берет экен. Бизден бердики батыр берен болгон. Ошол бир чабышта бешөөдү чыгыткан. Ал эми Ер дегенди жети батырды чыгытканда, ошол Ер деген наамды беришет экен да, бир мезгилде. Анан ошол Кыргыздын акыркы немелеринен бири ошол Садыр ошол жетөөдү чыгытып, анан Ер деген наамды алган экен да. Бул кайсы согушта? Калмактардын убагында согушта. Ооба. Себеби ал мынагы Кетмен төбөнү, анан тиги биздин жанагы Нарын Ысыкөл жактагы согуштарда, анан Кетмен төбөнү бошотуп атканда согуштарда алган экен да. Бул кайсы жылы туулуп атат Садыр? Садыр 1715-жылдары. 15-жылдары. 14-15 да. Эми бул жанагы калмак согушуна толук катышып, андан кийин жанагы башынан аягына чейин катышып, анан бул эки замандын батыры да. Бул калмак доорунун батыры, андан Ер деген наамды алган, андан кийин казак менен кыргыз согуштарында дагы Ер Садырдын ролу чоң болгон. Себеби Ер Садырдын жасаган иштери аркылуу биздин мынагы
Түндүк Кыргызстандагы мына азыркы ээлеп турган территориялары сакталып калганын бир жагышында. Жол болсо биз азыркы Талас областын дагы жоготуп коюшубуз мүмкүн эле. Себеби Абылай хан ошол Талас жерине дагы көз арткан. Чүйгө барганда көзгө дагы. Ооба. Чүйгө, демеге, Таластарга көп көз артып, Таласта жана күмүшкендери болуп, ошол күмүшкендердин жана Шелжи деген шаарларды дагы чыгып аткан кендерди ээлеп алып, Күмүштак деген жерлерде. Себеби ал илгертен бери эле, илгерки замандан бери эле Кара Кидандар болгондон бери эле баягы күмүштү ошол жактан алышып, эритишип, ошол жерден жанагы слиток кылып, анан экспорт кылышып турушкан да. Байлыктын көбү ошол жакта болгон. Эми ушул хан деген намдын берилиши боюнча. Хан деген кандай тартыш бар? Баягы эң биринчи биз эми Озеки өзүбүздүн жазуубуз болбогондуктан Озеки тарыхыбызга кайрылабыз. Себеби биздин Санжарада Озеки тарыхта Эр-Садырга 37 бий чогулуп берген деп айтат. Хан деген намды берген. Себеби алардын бардык аттары дагы бар китепте, уруусу дагы бар. Кайсы батырлар чогулуп өстөрүп берген. Бул официалдуу түрдө берилген. Алаберде болду. Алаберде болгон немеде берилген. Бирок ушул нерсени тарыхый факты катары, булак катары колдоно алабыз, колдоно алабыз. Озеки болуп атат да. Бул Озеки болгону менен бул Кыргызда мына Тыштык аке отурат. Бул Озеки тарых Кыргыздын Санжарасы бул тарыхый булак болуп эсептелет. Себеби Батыш Европадагы көптөгөн тарыхтардын баардыгы өзүңөр билесиңер, мисалы директорду ала турганбыз, Илияда деген алардын Манаска окшогон өзүнүн эпосу бар да. Ошону алар тарых катары, тарыхый булак катары айтышып, дайыма ошол жактан өздөрүнүн падышаларын, династияларын, урпактарын ошол жактан чыгарып эле келишет. Алар бизден мурда эле Озеки тарыхты өздөрүнүн санжараларын бул тарыхый булак деп эсептейт. Мурапбек, анда могул кыргыз тарыхынын өзөгү Санжара десек ашыкча кетпес турбайбыз да? Таянса болот деген азыр айтып атасыз. Ооба, таянса болот. Себеби Санжара качан тарых айланат? Санжара, мисалы биз дайыма кыргыздар айтып келген сөздөрдүн баардыгы биз мен ошо санжаралардын негизинде изилдейм да биздин тарыхты. Анан биз аны элдер айтканды келип тарыхый источниктен карайбыз. Анан ошонун көбү туура туура саппа дене бар. Ошондо Санжарада айтылып аткан окуя тарых айланат да. Ошондуктан тарых Санжарадагы бүт жана окуяларды тарыхый булактар менен салыштырып, анан ошол жерден тарыхын бөлүп алганыбызда Санжара тарых айланат да. Мындай тарыхый булакка. Анан ошонун негизинде ошол мына Клара Хафизова деген тарыхчы эже бар. Казакстанда профессор, доктор исторических наук. Ошол эже Кытай булактарын изилдеп, именно ошол мына 17-кылымдагы Кытай булактарын изилдеп, ошол жерден өзү жазган. Киргизский хан Садыр деп, бул тарыхый булакка киргизген. Себеби ал Кытай булагында хан Садыр деп берилген. Ал жерде дагы бир кызыгы, мына жана айтып кетпедикпи, Көкүмбий Ташкенттин жарымын Алты дарбазасын караган экен деп. Хан Садырга не только алты дарбаза, 12 дарбазасы тең, Ташкент полностью ошого башыйып, анан плюс Түркистан шаары башыйып турган. Ошону Кытай булактарында жазылып, Хафизова деген эже муну тарыхый булак менен тактап, тарыхты менен тактап койду. Бул нерсе бирок бизде көп айтылбайт го жана Кытайда. Мен тиги китепке киргизип койдум. Себеби бул эже кече жакында бүт ошол 17-кылымга туура келген Кытай булактарын алып чыгып, которуп китеп кылып чыгарган. Ошол китептин сиз жана айтпадыңызбы, 37 бий ошол хандык даражаны берген деп. Ооба. Анан бул жана Абылайдын салгылашында баягы элдин оозунда Санжарада көп нерсе айтылган нерсени айтып атам да. Бул мени хан кылгыла, мен Абылай менен Абылайдын титулу хан, мен дагы хан болуп башым керек, беттешим керек деп суранган деген да көп нерсе айтылат да. Ушундай бар да. Суранган эмес. Хан деп таанысың деген. Мисалы өзү хан болуп турат да. Ооба. Ал Абылай хан тааныгысы келбеген.
просто эме келбеген да. Ушул сөз туура. Мени хан деп танысын деген. Ооба, тааныса. Мен эме сүйлөшөм деген. Ошондуктан мына жана жакшы нерсени айттыңар. Жана жерде бир нерсе айтылбай кетти. Бердикожо менин да тилимди албайт. Тиги Төлө бийдин да тилин албайт дегенде кыргызстардагы айткан. Хан Садырдагы эч кимдин тилин албайт деп. Силерде дагы Хан Садыр деген бар, эч кимдин тилин албайт деп дагы айткан ал. Ошол экөө болуп турат да бул жерде. Жок, баягы түндүк кыргыздарда ошол кезде ага манап чын эле баягы Эсенгул Баатыр болчу да. Бирок Эсенгул Баатырды ошо сиз айткандай Садыр манапты уккан эмес да. Жанагы тилин албайт деген кеп. Жок, уккан эмес, укпаган себеби аны ала белдеги неме менен биякта хан сайлап койгон да. Хан бир неме региональный бийдин сөзүн укпайт да. Анын титулу ал хан болгон. Эсенгулдун титулу өбүй болот. Мен эле Баатырдыр. Ал анын сөзүн укпайт. Ал бир экинчиден Эсенгул Эр Садырдан кичүү болгон. Көп кичүү болгон. Анан кичүүдүн немесин дагы 1726. Эл берген наамдар Эр Садырга Бала Садыр, Эр Садыр, анан Хан Садыр деп жүрөт. Ушул Хан Садыр болгону жана сиз айтып атпайсызбы? 37 бий, 38 бий ала белден ушундай чогулушуп, аргачылардын бийлери да чоң. Хан сайлашты депчи. Бул ошо болжолдо кайсы жылга туура келет? 1756 56 ушундай. Бул ала белде дегени чын ачык. Ошол жерде Эсенгул болбосо керек энди. Жок, болгон эмес. Ошол кийин да Эсенгул кийин болгон. Ал бул санжарачылар кийин дагы баягы берде Хан Садыр менен Эсенгулду противоречие кылып көрсөтүп койгон да. Бул андай болгон эмес. Себеби Хан Садыр өлүп атканда бир немеде айтылат, бир аскерлерин колго түшүрүп кетип атканда, аскерлердин жарымы качып кетип атканда Эсенгулга айткыла менин өчүмө алсын деп айтканда. Эсенгулга айткан. Эгерде ал Эсенгул менен мындай Эсенгул менен качкени кошо чогуу айтканбы? Бир маалыматта бар го. Эсенгул качкелер биздин тиги менин эмен ба, кунумду куусун деп айт. Экинчи батырын да кошуп айтканда, менин неменди кунумду куа турган ошол Эсенгулга барып айтып бергиле. Ошол экөөсү гана неметет деп айткан да. Анан бул дегер эгерде Эсенгулду менен мындай противоречие болуп жүргөн болсо, аны кантип айтат эле? Айтпайт болчу. Себеби кийинки изилдөөлөрдө муну неме деп айтышат, мунун жанында Торгой Батыр деген болгон. Кыдык болгон. Кыдык да. Анан алар өздөрүнүн Торгой Батыр Эр Садыр менен жүргөндүктөн ал Торгой Батырдын урпактары жакта алардын санжарасында бул айтылбай калган да. Себеби билбейт да. Аны бул жактагылар билет, таластагылар. Эми ошол Торгой Батыр Доскулуну алып кетип атканда, Доскулу баласы болбой ыйлап, мен атам менен калам деп, сен алып кет десе, аркасын шаштырып кетип аткан жеринен Доскулу түшүп калып, атасына чуркап барган колго түшүп калган. Жанагы туткунга түшкөнү менен өлүмү жөнүндө айтып коңузчу менен. Азыр Айбекбай, мынау Торгой Батыр жөнүндө айтып калдыңыз, ушул бугунун кырыгынын Торгой Батыры Торгой Батырдын айткан экен да, Эсенгулга айта бар депчи. Туу көтөргөн батыры болчу деп, ушул туурабы? Анан туузун, Эр Садырдын туузун койнуна салып алып кетип калган дейт. Санжарада ошентип айтылат. Санжарада ошентип айтылат да, ушуну уктум эле да бир. Анан итим Нурбек. Садырды түштөн бияка ким алып келди? Бул Аблай уже болсо алган турат ушакта кармап. Ошол мына жана айтпадыкпы, жанагы Алабел деген неме курултайда Кыргыздын бийлери. Мына Сусабовдун башындагы элде. Себеби ошондо тап койчу, ким ошо Эсенгулдар алып келди да, туура? Жок, Кыргыздын 37 бийи деп атпайсызбы? 37, ал Эсенгул жерде айтылбайт да. Эсенгул ал жерде айтылбайт. Себеби алып келген боюнча ал жерде бардык бийлер баягы Калмактоо жапырыгында неме түштүгө качып кеткендер бар да, Нарака чейин кеткендер бар да. Анжыжардан да Нарака чейин, Кисар көлөпкө жерге. Ошол жактагылар айтышат. Кайткандагы бүт уруулардын бийлери келип туруп, анан биринчи кетмен төбөлөрдү бошот, анан акыры чүйдү бошотобуз деп келе жатканда, жанагы бийлердин баардыгы чогулуп туруп, сен бул жакты кармабасаң болбойт. Себеби таластагы немелерге али нападение боло эле да, калмактарга. Талас жакта калмактар турган. Талас Ташкентти кармап турган калмактар али бияка кайтыш элек да. Түркистан жактагы жерлерди
ошодо жок калмактар турган дагы Кыргызстанга ошол талас жагынан кирип келбесин деп анан муну жөнөткөн. А бул ошол 56 же 57 жылдары эле барып уже жанагы Шелжи деген неме шаардын жанына өзүнчө Хансадыр деген Садыр Коргон деген Капка деген жер азыр суу сактагычтын астына ооба Капка деген бер арагында бул суу сактагычтын ордунда ошол суунун астында шаар турган ошол шаардын жанына ошо Шелжи деген шаардын жанына Садыр Коргон дегенди курган. Өзүнчө крепость кылып куруп, ал жерде аскерлер менен туруп, анан жанагы немени күмүштөрдү разработка кылып керек да неме. Анан бул жерде чоң эле шаар болгон, Коргону. Ошол өзүнүн жанагы аскерлери турган, өзүнүн немелери турган. Былтыр суу сактагычын өткөндө ушу көрүндү го. Чекелери көрүндү. Анан соода дагы жүргүзүп турган. Бул жөн эле барып эле отура берген эмес. Анан калмактар уже кире албай, калмактар чегинип кеткенден кийин, анан Кыргыздын территориялары ага биз жана калмактарга келге чейин Түркистанга чейинки территориялар биздин жер болгон. Ташкент, Түркистан, анан Сузак, анан тетиги жана Моюнкум деген немелер, анан бул жагы Балкашка чейин. Балкашка жана Учармата, Или. Балкашка чейин барып туруп, анан Балкаштан Или деген дарыя кетет да. Или дарыянын берки бети. Сол жерге. Мен баштап биздин Ала тоого чейинки жерлер Кыргыздын жери болгон. Жакшы. Эми жерден ким Нурбек. Ошону унутуп каласыз, айтып коеюн. Сен айтып атпайсыңбы? Садыр хан болгон депчи. Макул. Хан болду дейли. Бул ар бир уруунун өзүнүн башчылары болгон. Ошол эле Жайыл, ошол эле мисалы үчүн Садыр, баары ошол бугулардын арасында өзүнүн башчылары. Бирок ошонун баарына башкарып турган аркалык кыргыздардын баягы баш ийчи окуган Эсенгул деп айтылчу. Агаман. Эсенгул деп айтылчу да. Анан Эсенгул деген ошондо анан айтып атат. Садырды турабы? Садырды айтып атат, бояктан колтуп алып турат, сен Капкага келчи дейт. Түштүктөн алып келген Эсенгул. Түштүктөн алып келет. Ооба, Эсенгулдун аброю өтө чоң болгон. Жанагы Жайыл, Момокондор отуруп алып казактан жылкы тeel деп атпайбы? Анда Эсенгулга жетет да. Эсенгул айтат, ким токтот дейт, бул барып. Булар уруш кылбасын. Казакка тийише бербейин дейт. Анан ким барат да? Ортодо киши барып айтса, тел айтат, эмне коркосуң ай? Анан азыр эле чагып келебиз. Эсенгулга айтпай эле кой дейт. Ошентип Момокон жайлар жылкы тийишкен да. Бул бир варианты да. Мен ойлойм, ар бир жерде өзүнүн чоң болгон, бирок Эсенгулдун аброю чоң болгон. Кошумча да Тынчтыкбай экен. Мисалы биз ушу Манап анан хан анан Батыр анан тиги бий деп эле кетип атпайбызбы? Анан бул Ага Манап деген дагы өзүнчө бир титул сыяктуу болгон да. Мисалы ошол эле жана 1758-жылы Пекинге биздин элчилер барып атпайбы? Түлкү Батыр, Мыша Батыр. Ооба. Баары баш болупчу. Ошол кезде мисалы Аксакал болуп, Ага Манап болуп, өзгөчө түзүктүү Маматкул турат. Чоң Манап дейт. Чоң Манап. Ага Манап деген чоң Манап. Ошого мындайча айтканда, усун айтканда баш ийип атышат. Түлкүсү деле, башкасы деле. Туура. Мындай чоң кеңеште келгенде баш ийип атат. Эми ошол сыяктуу эле Маматкулдун урпагы, түз урпагы, чоң тиги небере чөбөрөлөр болгон Эсенгулга башкалар баш ийип атпайбы? Ошол эле тиги Садырды кошпосок деле качып келсе, башкасы бүт баары качып келет да. Эсенгул башкарган. Биз баягы өзүбүз баягы тарыхты түзүп коелу деп бул нерсеге көз жумбай кетели дегенде нерсе. Туура айтып атасың. Бул жерде жана сурап атпайбы? Мунун ортосунан Эсенгул менен Садырды козуткан кишилер болгон. Сен деле Сен деле хан болосуң. Ооба. Сен эмне Эсенгулга баш? Мисалы баягы уруш талаш болуп, таарыныш болгон. Бирок жалпы жолдон Эсенгулга эле баш ийген. Эсенгул айтканы боюнча тиги Капкага келип тиги эл алып келет. Анан бул жерден Сейитте кырылып калмак. Сейит ушуден талашып кетип, характери начар эмерек болуп, эл менен кайра кетип калган. Ошон үчүн Я даже келбей болгон. Келбей да койгон, Ошон үчүн түн катар катынын тилине кирип келбей калган. Жана өлүмү боюнча мында кененирээк айтып берип койсоңуз. Кимси? Садыр хандын өлүмү боюнчачы. Жанагы эмеде калды деп атпайсызбы? Садыр жанагы Коргондо жүргөндө, Капкада. Эми бул жерде минтип айтылат да, баягы мына акыркы мурдагы сажыраларда мисалы эки жолу согуш болгонун айтат, Абылай менен чоң болгон. Но современный жаңы тарыхтарда мына кече тарыхчылар ошо Казакстандан бир аял келген. Ошо кандидат. Чортул дебишти го. Кандидатский жактайм депчи.
ошол аял бир согуш кылып койгон. Жайыл кыргыны менен хан Садыр менен согушкан согуштарды баарын бириктирип 1779-жылы деп бир эле жылды көрсөтүп койгон. Акыркы согуш. Махаева деп бир эле согушту көрсөтүп койгон да. Тиги мурдагы согуштардын баарын кошуп туруп элечи. 74-75 дегенде болгон эмес. Тигилер калмактардан качып тиги Волгага барышкан, анан бияка келишкен депчи. Бул жанагы Чокон Валихандыктардын немелерин айткандарын, жазгандарын жокко чыгарып коюшкан да. Бул Чокон Валиханды Ашыпка кетирген деп. Чокон Валиханды деген тиги убактагы окуяларга көбүрөөк жакын турган да. Анан источниктин оригиналдарын окуган. Анын немесин эч качан кыла албайсың да. Бул ошол болгону 1-2 жыл мындай болушу мүмкүн. 75 боло турганбыз 76-жылдары болгон. Бул Жайыл кыргыны болгон. Жайыл кыргынында Атакебе Батыр менен Эрсадыр өлгөн эмес. Жайыл өлгөн. Мында Жайыл кыргынында айтышат дагы Жайыл кыргынында Жайыл да өлөт экен, тиги Эрсадыр да өлөт экен да. Андай эмес. Баарын бир кылып таштаган. 75-жылдары эле өлтүрүп коюп атат. Андай болгон эмес да. Булар ошол 74-жылдагы согуш менен 79-жылдагы согушту экөө бириктирип таштагандагы, бир кылып таштагандагы 79-жылдагы. Ошону такташ керек. Анан буну мен айттым. Бул Жайыл кыргыны эмне үчүн болгон? Жайыл кыргыны неме Барак хандын жортуунан кийин болгон да. Барак ханды хан Садыр алдына чыгып алып, өлтүрүп, аскерлерин баарын өлтүрүп, мына сүй менен жана түйүшкөн деген дары экөө бирке жеринде баарын өлтүрүп, баштарын алып мунара жасаткан. Хан Садыр. Пирамида болгон. Муну жанагы Барак хандын туугандары атайын изилдеп, кече жакында Барактын 300 жылдыгы болгон да. Ошол атайын машина менен изилдеп ошол жерге келип, казышып, таап, баштарды таап, бардыгын как жанагы Бердикожого окшоп баягы исторический болгонун көрүп кетишти. Издешип, кайсы жерде дедиңиз? Мына Карабалтанын ылдый жагында Түйүшкөн деген жер бар. Мына Чүй дарыясына Ак суу дарыясы келип экөө кошулган жерде. Анан ошол жерде катуу кыргын болуп хан Садыр баягы Барак Батырды ушукта өлтүргөн. Бу талас жактан немени Кочкор ата деген немени мазарды булгап келатканда ошол жерден эки чейин кууп өлтүргөн. Барактын отдельный бияка өлтүрүп койгон да. Анан Абылай хан келип, Барак келбей атат деп келип таап, Баракка ошол жерге күмбөз салдырган. Абылай хан өзү. Анан ошонун өчүн алыш үчүн Жайыл кыргыны башталган да. Жайыл кыргыны өзүнүн жана тарыхый булактарда жана санжараларда айтылат. Барактын өчү алынып Жайыл кыргыны бүттү деп айтылат да. Себеби ал именно Жайыл кыргыны да Жайыл балдары менен өлөт. Бу жерде Барак деген Көкжал Барак да. Көкжал Барак Наймандан чыккан. Найман бул. Келиптир Көкжарлыдан Көкжал Барак. Көкжарлы деген жер бар да. Ошо жана Бердикожого ушул Көкжарлы Баракчы. Жакын окшойт ушун өчүн алган деп жүрөт да. Бердикожонун өчүн. Бердикожо Барактын өчүн алган. Келген да. Бул жерден бир токтоп коеюн деп унутуп калабыз. Унутуп калганда кызыксыз болуп калат да. Сен айтып атпайсыңбы, Жайыл кыргыны жана Баракты өлтүргөнүн себеп болду деп. Балкимдир. Бирок дагы тарыхта бир сөзү бар. Мындай да. Абылай кыргыз кошулуп атат. Талкалабайсың сен Абылай болбойду. Кыргыз казак баягы бир көчүп бир жүрөбүз. Жардамдашса кыргыз жардамдашат бизге. Королош жайыпташ. Баягы айларлаш койдо королош жүрөбүз. Анча мынча мен өзүбүзө чечип койсок болот. Кой кыргыз менен чабышпайлы деп. Анан муну ортого салганда жанагы акын барып айтып атпайбы? Көкжал Баракты жайлады, тигини жайлады, жакында сени жайлап, Садыр деп атпайбы? Анткени Садырдын айтканы бар. Бу сакка мен баш ийбейм. Абылайгачы. Анан Абылайдын айтканы бар. Ошондо Абылай ыргып чыгат да, сыртка чыгат айтат. Мен кыргыз деп аттанбайм, Садыр деп аттанбайм. Үч үйдөн бир киши чыксын. 3 күндүк атка тамак алсын деген сөзү мен ойлоп атам, ошо Садырдын айтканына бир намыстанып кетти да. Бул дагы варианты кошуп коюш керек. Эл арасында айтып. Бул жерден суроо туулат да, Тырыспай экен, Мурукбай экен.
Жанагы Абылай айтып атпайбы? Мен кыргыз деп бараткан жокмун, сабыр деп баратам депчи. Анан баягы Оозеки Санжырада ушундай варианттар бар болчу да, укканчы. Сөйт дегенде Абылай тынчыларды жиберип, элчилерди жиберип, ар кайсы баатырларга, жыраурчу деген биздин чоң манаптарга кат жиберип, элчилерди жиберип, ушу белек бешекти жиберип, Садырды колдоп ала деп көп чоң манаптарды, баатырларды бизден ажыраткан дейт. Анан бул жерден Садырга жакын ошол Жайыл менен Момокон калган. Жайыл Садырдын жездеси кандай ушундай тууганчылыгы бар. Момокондун да ушундай немеси бар деп айтылат. Анан калгандарды ажыраткан да. Анан ошондо эгер суроо туулат дегеним, Абылай Жайылга келаткан, Капкага, Хан Садырга келаткан биздин чоң баатырлар, манаптардын баары билген да. Мисалы ошондо азыр Айбек айткандай, кыргыздын чоң манабы Эсенгулду эле берген. Эмне үчүн жардамга барган эмес, ушунун себеби эмнеден деп түшүнөсүздөр. Ушул суроо көптөн бери жүрөктө өйүп жүрөт да. Себеп дегенде бул Садыр ханды өзүнүн ордуна коюш керек. Себептен жамандап эле Садыр хандын тарыхы өзүнүн ордуна ала элек да. Бул жерде мына акем Тынчтык аке эрте айтып берди. Себеби 74-жылы бул сөз айтылган эмес. Мен Садырга аттанам деген сөз 79-жылы айтылды. Туура ошо. Бул азыр эми келатат элек ошо. Азыр 74-жылы Жайылды өлтүрдү. Анан Кыргызстандан көп аманат алган. Колго түшкөндөрүнчү. Бүт байларды, Кыргыздын байлары келип Абылайга жеңилгенден кийин уже солто эчкимге немеге жарабай калган дейт. 40 эле үй калган деп айтылат да Санжарада. Анан бүт жанагы Кыргыздын урууларынын чоңдорунун балдарын барымта калган. Анан ошон менен башка дагы көбүнчө мында көп элди алып кеткен эмес. Абылай хан ошо чоңдордун балдарын алып кеткен. Бийлердин, чоңдордун, байлардын балдарын алып кеткен. Көкчетапка алып кеткен. Жайыл кыргындан кийинчи. Анан Көкчетапка кетип алып кетет дагы. Ошол менен ал ошакта тигилерди кармап жүрөт. Ошонун ичинде жанагы Канай ошакта туулган. Түлөбердинин Түлөберди 3 жыл ошол жакта пленде жүрөт да. Немеде? Барымтада. Туткунда жүрөт. 3 жыл. Себеби Санжарада айтат, 19 жашында бая биринчи посол болуп келген болот. Анан 3 жыл жүргөндөн кийин 21 жашында экинчи жолу посол болуп келгенде, анан экинчи жолу посол болуп келгенде уже 79-жылы келет да. 3 жылды кемитсек 76-жыл болот. Ошондо баягы Жайыл кыргыны 75-76 жылдары болуп калат. Бул 3 жылдан кийин экинчи жолу посольствого келгенде Хан Садырдын дагы посольствосу келет дагы. Хан Садырдын посольствосын тигилер кабыл албай калат дагы. Булардын кабыл алышат да. Буну кабыл алгандан кийин баягы сен балам эмне унчукпай отурасың деген ал биринчи посольствосунда эмес, экинчи посольствосунда болот. Десе кошуп койгон болот да, экөөнү кошуп койгон эки окуянычы. Айтып атсаңыз кошкон. Себеби дегенде ал айтат, хан сүйлө деген жерге мен отурам, хан сүйлө десе сүйлөм, отур деген жерге отурам дегени ал уже 3 жыл ал жерде пленде жүрүп калып, бул ошонун ханы болуп калган да. Ошон үчүн ал ошону ошентип айткан да. Ал болсо кыргыз эле да өзү. Туура. Мына жерде эмне үчүн ошентип айтып атат? Ал жөн эле Паткарымды кылып айткан жок да. Ал уже 3 жыл ал жакта жүрүп билип калган. Абылайдын коласында жүргөн да. 3 жыл жүргөн. Анан баягы башка ал бир эле Абылайдын немесинде жүрө берген эмес. Башка казактын немелеринде жүргөн, бирөөнү 1 жыл, бирөөнү 2 жыл, бирөөнү 2-3 ай жүргөн. Анан бардыгын билип калгандагы, анан ошондо Түлөберди жанагы жерде дипломат болуп калган себеби ошол. Жана Эсенгул сен барып сүйлөш дегеничи. Бул экинчи 79-жылы болуп аткан окуя. Баягы хан отур деген жерге отурам дегендечи. Ошондо 21 жашта болгону ошол 3 жылдан кийин болуп атат да, экинчи согуш башталгандан кийин. Анан бул биринчи согушта бүт Кыргызстан менен согушканды. Анан экинчи согушта мен Кыргызга аттанган жерим жок, мен Садырга аттанып атам деген жери ошол жерден айтылат. 79. Себеби мен силерге согушпайм деп, жана соктолор менен тиги сарбагычтар менен немелер менен согушпайм. Алардын манаптарынын жок, балдары барымта дагы самарса алар уже сүйлөшүп
немес Абылай хан менен сүйлөшүп коюшту да. Хан Садыр барымтага адам берген эмес. Анан кийин бул жерде дагы мындай деген бар, источникте жазылып турат. Биздин Кыргыздын бийлери чогулуп алып, керек болсо Хан Садырды өзүбүз да кармап беребиз деген. Мындай жери бар да. Ушундай предательство. Котом чыкканчылык болгон турат. Мына сөй жана эмне Эсенкул Батыр эмне келбеди бияка жардамга, тиги келбеди бияка жардамга деген сөй мына ушул жерде болгон. Хан Садыр ошол сиз айтып аткан нерсе канчалык деңгээлде айныгыз далил бар? Ал эме источникте бар, казактын китебинде деле. Казактар жазып кое берет дем биз. Бул жерден өзүбүздү кошуп коюп. Жок, казактар жазган эмес, аны тарыхый булак жазылган. Казактардын тарыхында кирген да. Казактар өздөрүнүн өзү жазып атат да, ким жазып атат? Мындай. Жок, ал тарыхый булактан алып туруп кошуп жазышкан. Бул жана жергечи алар мындай. Ошол кайсы тарыхый булактан алып? Кыргыз менен казактын ошол жанагы 79-жылдагы Абылайдын чабуулун ким жазган? Орустар жазган эмес. Орустар жазган. Орустар жазган эмес. Жок, Абылайлар жазган. Орустар жазып. Үстүктөр эле жазган да орустар. Жок, орустун жанагы немелери келген, баягы ошол убактарда Абылайдын немесине келип, баягы дипломатик отношения кылып атабыз деп посольствого келгендеринин өздөрүнүн немелери бар, жанагы не деп коет, мемуарлар бар да, ошол жазган. Биз келсек ушундай деди. Некоторые киргизы хотели даже сами отдать Хан Садыра деген, ал ошол орустардын источнигинде бар. Ал китеп бар, эски китеп бар. Турат, ал санжара эмес, ал чисто болгон окуяны жазышкан. Жакшы, көргөн. Ечупай. Ошондо анан кийин азыр бир мүнөт, ошондо анан бул тигиге аттан Хан Садырга каршы гана мен Садыр деп эле аттанам деген. Бул көрсөтүп атат, ушундай эки окуя болгончу. Жайыл кыргыны башка. Сен жайыл кыргында мен Хан Садырга аттанам десе болбой калат, анда эмне жайылды өлтүрөсүң? Сен тигини өлтүрүп барып. А бул ошол эки согуш болгонун 79-жылы только ошо Таластагы кыргыздарга нападение. Капкага нападение. Ошондон ары кайра тартканбы? Ооба. Чүйгө түшкөн эмес да. Чүйгө түшкөн эмес. А булар жайыл согушун кошуп туруп чүйгүдү да талкалады. Бир аскерин Таласка жөнөттү, бир аскерин бияка жөнөттү, бир аскерин тияка жөнөттү деп атпайбы? Анан 79-жылы келет да 79-жылы. Капкага кол салат, Садырды колго алып, баласы дос болуп өлтүрүп, жанагы бөлөгүн алат жанагы. Ошол жерде мындай деген тарбияга келген эмес. Мындай неме бар да дагы Кыргыздын санжарасында. Эрдигинен солто өлдү, эн өлүгүнөн колпош кууле кырылды деген кыргыздын макалы бар да. Туура бар. Себеби ал 76-жылдагы болгон окуяда себеби Хан Садыр жанагы Жайыл Батырга таластык немелерди жөнөтөт. Аскер жардамгачы. А эгерде бул только тияка Хан Садырга нападение болуп атса, булар бияка эмне кылат жөнөт? Жерде дагы жакшы нерсе айттыңыз. Бул жерде бир тактай турган нерсе мындай болуп калды да. Эми жана Кыргыздын айрым бир уруулардын башчылары дейли. Бизге тынчтык керек. Ушул Садыр тынчып айтат, Садырды кармап берели. Деп атат да. Эми ошол эле кезде тигилер баягы биздин балабыз тиги ак үйлүүдө залогдо турат. Биз согушпайбыз деп бир тобу турат да. А Садыр болсо жана тынчыбай тиги менен согушуп атат, до конца согушуп атат. Анан бирок жана өлүп атканда айтып атпайбы? Менин тиги куунумду Эсенкул Батыр баштаган, Качке Батыр баштаган дагы бир 2-3 батыр кошуп куусун деп атпайбы? Бул жерде мындай эме чыгып атпайбы? Айырма чыгып атпайбы? Алар деле согушмак дегенди айтып атам да. Жок, алар согушпаган себеби сен айтып атып өзүң жооп берип койдуң го, жанагы барымтада балдар турат депчи. Анан бул могу жерде кызык да, келип туруп Хан Садырды неметкенден кийин көптөгөн немелер колго түшөт да. Жанагы кыргыздар. Кыргызга колго түшкөндө бул жерде мындай кылат. Колго түшкөн кыргыздарды өзү кетпейт. Бул дагы тияка Көкчетапка айда берет. Өзү Таласта кала берет, Абылай ханчы. Анан ошону жазган. Лившин деген орус жазган, анан Чокон Валихан жазган да. Ошондо Лившини Чокон Валихановдон мурдараак болгон болсо, митип жазып атат. Абылай захватил много пленных деп. Эки согуш жөнүндө айтып атам. Среди них имеется племя Бай-Кыргыз деп. Бирөөнү эле жазат да. А Чокон Валихан жатат. Ошол Абылай колго түшүрүп кеткен кыргыздардан азыр эки немеси жашайт. Бирөөсү Бай-Кыргыз,
бирisi жаңы кыргыз. Туура. Көкшетауда бар эмес. Жаңы кыргыз деп жатат. Бай кыргыз деген эң биринчи согушта колго түшкөн кыргыздар. Маалаттардын балдары, байлардын ак бул. Жанагы жаңы кыргыз деген бул Хан Садыр менен согуштагы экинчи кыргыздар да. Капкада согушканда. Бул жерде уже эки окуяны айтып. Абылай ошентип тиги Садырды өлтүрдү 79-жылы. 80-81-жылы өзүнүн ажалынан ооруп өлдү. 80-жылы өзү өлдү. Хан Садыр өзү өлдү. Анан жана Эсенгулдар эми баягы Садырдын кересин аткарып тиги Абылайды өлтүргөн жок да, өзү өлдү да. Бирок баягы Бердикожону жана 2-3 жылдан өлтүрүп атпайбы 83-84-жылы. Ошону как баягы Садырдын кунун кууган катары мындай алыс эсептесек болобу деген геп. Болот. Анткени Бердикожо менен Садыр баягы эмет жүргөн да, жолдашып жүргөн да башындачы. Болот тиги Бердикожо кармап келгенде. Ошолдо. Ошону кунун алды деп эсептесек болот. Алды десе болот. Эсенгул именно Эсенгул ошону каратып кууп, ана тигини аңдытып жүрдү да. Ошондо Абылай өзү капкага бир кол салса, жайыл кыргыны андан мурда болсо, Абылай 3 жолу кол салганбы, 2 жолу кол салганбы? Абылай мындай айтсак 4 жолу болуп кетти. 1771-жылы. Абылайдан башка Бердикожо өзү да 2 жолу салып атат. Алар майда сүйлөшү менен келген. Майда жортулар. 66-жылы келген. 65-жылы келген. Анда Абылай хан боло элек да, жөн эле султан болчу. Мен бул жерде айтайын деген. Сен жана айтпадың го, 40 лет тукум калган деп. Бул Солтуудан калган эмес, Талкан тукумунан 40 тукум калган. Солтан Талкан болчу. Талкандан Испилемени Солто Талкан деп жазылат. Ошо Талкандан да Солто алып бар, башка бир. Талкан кырып кеткен да. Жайылдын немесин кырып кеткен да. Анан кийин азыр жанагы Түлөберде жүргөндө Канай ошактан төрөлдү да. Канай деп кимдин атынан койду? Канай деп бир казак болуш керек. Будана чучуклак Канай деген баатыр бар эмеспи? Эл башкарган. Тигилерде. Анткени сен өзүң айтып атасың, туура айтып атасың. Бул Абылайда эле 1 жыл жүрбөй, ал айлап тиги болуп эмеде баатыр жүрдү. Канайдын коласын жүрдү. Дайыма айтчу. Кулагын кесип салайбы сен Түлөберди деп коркучу. Чучуклак Канай деп койчу менчи. Бул да эл башкарган киши да. Мен ойлойм ошонун атынан койгонмун дейм да, Канай деп. Анткени бул өзү ушунда Канай казакча сүйлөп калган болчу. 3 жашар беле? Ушунда казакча сүйлөп калган болчу да. Тили казакча. Тили казакча сүйлөп калган да. Канай да ошондон койгон дейм да. Абылай чабышы жөнүндө сөз узак болуп кетти да, бул жерде. Узак болду, элди тажатпай элем. Жана Садырды өзүнчө бөлүп чыгарабыз. Ошого кошумча суроо, акыркы суроо болсун Садыр жөнүндө. Ошондо Садыр бир баласы менен каза болуп кетти. Достугу менен. Андан башка канча баласы болгон, бүгүнкү күндө баягы урпактар жөнүндө кыскача айтпаңыз, ошо менен Садыр изилдеп китеп жазган азыр эсимен чыгып кетти, бирок анын биринчи аялы, анан экинчи аялдан балдар болгон. Доскулу гана өлгөн, калган балдардын бардыгы урпактар. Бүгүнкү күндө көп. Бар урпактар, бирок тактарды атпай. Жакшы эле. Жанагы азыр Токтогул районунда бала чычкан айылында жашап.